Арбаңыздар, 2023 жылдын 1 мартында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен британиялык Mindok Limited Dubai Enterprise Energy Investment компаниясы жогорку нарын гез каскадын куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу энергетика министрлиги расмий сайтында маалымат чыгарды. Кызматташуу меморандумуна министр Таалайбек Ибраев жана британиялык компаниянын атынан директор Роберт Битхарт кол койгондугу жазылган. Албетте, мындай жагымдуу маалымат бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланып, энергетика министрлигине караштуу ишканалардын социалдык баракчаларында таратылып, жакты деген бармактар басылып жаткан. Кызыгы бир күн өтүп өтпөй жергиликтүү сайттар мындай британиялык компания тууралуу маалымат табылбагандыгы тууралуу жазып чыгышты. Биздин иликтөөчү топтагы бул компания боюнча ачык булактардан карап, бирок Mindok Limited Dubai Enterprise Energy Investment компаниясы боюнча маалымат таба алышкан жок. Деген менен Mindok Limited аттуу компания Улуу Британиянын юридикалык тараптардын реестринде бар экен. Бирок алардын ишмердүүлүгү энергетика менен байланышы жоктой. Андан соң биз тактап билүү максатында энергетика министрлигине 3 мартта чалганбыз. Азыр Лондондо 6 келет. 6 мартта бул жака келет, Кыргызстанга. Ооба, буюрса. Министр менен кеңештерди берет. Жооп ушундай болгон. Тагыраак жоопту министр Таалай Ибраев Лондондон келгенден кийин гана биле алат экенбиз деп 6 мартты күттүк. 6 мартта дүйшөмбү күнү министрликтин сайтында энергетика министри Таалайбек Ибраевдин Лондондогу иш сапары аяктагандыгы, эмнелер каралгандыгы тууралуу тизмеси жарыяланды. Биз кайрадан министрликке чалдык. Буга чейинки ишмердүүлүгү менен тааныштык экен, ушул жөнүндө сиздерге маалымат бердиби министр? Таанышып туруп анан иш алып барат да, көчөдөн келген бирөө менен иш алып бара бермек беле. Ошон үчүн барып сүйлөшүү болуп жүрүп келди да. Биздин тарыхыбызда 2017 жылы эсиңизде болсо, Чехиялык компания менен да ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп, кайра кийин жокко чыкканда, биз ошол себептен эле тактап коелу деп атабыз. Алар менен эми ал кезде башка министр болчу да. Ал кезде мен да жок болчумун чынындачы. Кээ иштерди мен мурдагы кол койгон нерселерди журналисттер мурда ушундай болбоду эле десе, мен деле такалып калам чынындачы. Бул жолку мен Кудай буйрса алдамат деген ойдобуз, бирок министр бардык келген кол коюлуп аткан меморандумдарга дайыма айтат. Эгерде тездетип ишти алып барбасаңар, эгерде жол картасын дароо түзүп иш алып барылбаса, анда автоматически токтойт деп айтып да. Албетте, ошондой эле болсун. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө эбегейсиз рол ойногон энергетика тармагыбыз ылайым эле алдыга жыла берсин. Сүткө оозу күйгөн, айранды үйлө ичет демекчи, буга чейин оозубуз күйүп калган жайыбыз бар эмеспи? Эсиңиздерде болсо 2017 жылдагы Чехиялык Liglas Trading компаниясы менен да гестер каскадын куруу боюнча келишим түзүлүп, аны жумалап жымыкаларда айтып жатып, иш оңунан чыкпай калган. Ачык булактарда азын олак болсо да маалыматы жок Mindok Limited Dubai Enterprise Energy Investment компаниясы бизге өзүнүн жагымсыз сюрпризин сунуштабаса экен деген ой жаралды. Биздин кыргыз эли бирөөнү алдабайт, бирөөлөрдүн алдаганына жол да бербейт деп министрликке ишеним арталы. Урматтуу көрүүчү, эгер сиз да кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү WhatsApp, Telegram номерлери аркылуу бизге кайрылыңыз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.